Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Коопсуздук кеңешинин кечеги жыйынында президент Жээнбеков тартип коргоо органдарынын жетекчилерин дагы бир жолу сынга алып, коррупцияга каршы күрөш жакшы жүрбөй жатканын белгиледи. Жыйын катышуучуларына коррупцияга каршы 21-24 жылдарга белгиленген стратегиянын долбоору талкууланды. Ага ылайык, кайсы бир жетекчилер бир кезде кабыл алган чечимдер коррупция менен коштолгон болсо, ал чечимдерди кийин дагы жокко чыгаруу керек. Дагы бир жаңылык, коррупция, ишеним жоготуу же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу күнөөлөрү менен кызматтан алынган жетекчилер өмүрүнүн аягына чейин кайра мамлекеттик кызматка алынбаш керек деп жазылат. Мыйзам долбоорлорун же башка укуктук документтерди кабыл алып жаткандагы антикоррупциялык экспертизанын эрежелери дагы өзгөртүлүүгө тийиш. Андан тышкары, азыркы мыйзамдарга толуктоо киргизилип, кайсы бир кызматкердин коррупциялык кылмыш жасаганы далилденсе, ал иштеген мекеменин саясий жетекчиси жана анын ордун басары дагы сөзсүз түрдө кызматтан алынууга тийиш. Президент өз сөзүндө эч кимге эч кандай жеңилдик берилбейт деп кесе айтты. Eelеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин эл несебинин байгысы келгендерди жазалоо бул элдин талабы мына ушундай. Ал менен катар Жээнбеков тартип орнотуу органдарынын жетекчилери өз ыктыяры менен коррупцияга каршы эч аракет көрбөй, тескерисинче өздөрү жетектеген мекемелердин ишин санариптештирүүгө алар жапа-тырмак каршы чыкканын да баса белгиледи. Бюрократ жетекчилер арасында бири-бирин коргоо да күчтүү жана карапайым жарандардын коррупция боюнча арыздары оңой менен каралбайт. Ошол жаран жазганда артына түшкөндө жазып, мен ушундай прокурор, ушундай милиционер, ушундай финполиция кызматкери, ушундай ГКМдин кызматкери менен талап кылып атат, мен ушундай корду көрсөтүп атат, мени иштетпей атат, менен пара талап кылып атат деп кат жазгандан кийин анан кызы кармап атпайсың, аранда кармабай. Өзүңөр кармаган бир да факты жок. Айрым ишкерлер кармалганда, алар убактылуу кармоочу жайга кылмышкерлер менен кошо жаткырылгандыктан өз бизнесинен айрылып калып жаткан фактылар да бар, деди президент. Бирок жыйынга катышып сөз сүйлөгөн жетекчилер мындай күнөөлөргө жооп кайтарган жок. Алар эч нерсе укпаган көрбөгөнсүп, мекемелеринин жетишкендиктери тууралуу көп жолу айтылган сөздөрдү кайталады. Следует отметить существенный вклад органов безопасности. Мамлекетке келтирилген зыянды толуктоого коопсуздук органдарда салым кошту. 1 миллиард 230 миллион сом кайтарылды. Тийгизилген зыян болсо 10 миллиард 832 миллион болгон. 832 миллиона сомов. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин чечиминде көрсөтүлгөн сунуштамалар Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан улантылып, аткарылууда жана үзгүлтүксүз көзөмөлдө турат. Коррупциялык схемаларды түзүү боюнча 2981 факт аныкталып, мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзгөн. Учурда анын ичинен 585 миллион сом мамлекетке кайтарып алынган. Карл Маркс айткандай, бюрократтар дайым мамлекетти менчиктештирип алууга умтулат. Алар мамлекеттин ичинде өзүнчө автономия түзүп алат жана эч кимге баш ийбей өз билгенин кылат. Алардын жардамы же көрмөксөнү менен казынадан миллиардтар урдалып жатса, бир нече миллионду мамлекетке кайтардык же эл аралык рейтингде 2-3 сапка өйдө көтөрүлдүк деп алар тоону томкоруп салгансып мактанат. Кыргызстандын эл аралык рейтингдин көрсөткүчүн карасак, Transparency International эл аралык уюмдун коррупцияны кабылдоо индекси боюнча Кыргызстан 2019 жылы 180 өлкөнүн ичинен 126 орунга чыкты. 2017 жылы 176 өлкөнүн ичинен 136 орунда болчубуз. Демек, дүйнөлүк аренада позициябыз бир аз жакшыргандыгы көрүнүп турат. Ошол эле рейтингде 40-чы же 50-чы саптан ылдый жайгашкан мамлекеттер коррупция боюнча бири-биринен эч айырмаланбаганын биздин жетекчилер билбейт сыяктуу. Ошондо саламат калыңыздар.